Мына ошол иман бизди түртөт. Такыбачылык бул имандын эң биринчи мөмөсү. Такыба өзү келбейт имансыз. Күн чыгат, анан жарык болот. Ошол сыяктуу такыба келет имандан кийин. Адамдын ишенимине жараша иман бил гайб, көрбөгөн нерсеге канчалык бекем ишенет, ошого жараша такыбачылык келет. Аллахтын буйруктары көзгө көрүнбөйт. Аллахтын тыюулары көзгө көрүнбөйт. Көзгө көрүнгөн кандай? Чөнтөгүңүздө 100 сом болсо, андан 10 сом садака берсеңиз, көзүңүз көрүп атат, азайды дейт. Бирок Аллахтын буйругу айтат, жок, көбөйдү дейт. 90 эмес, ал көбөйдү дейт. Аллахтын буйругу, тыюусу көзгө көрүнбөйт. Ямхакуллаху риба ва юрбис садакат. Алла сүткорлукту өчүрөт, жок кылат. Садаканы көбөйтөт. Курандын чечими өзгөрүлгүс чечим. Бирок сүткорлукта кылсаңыз акча көбөйүп аткандай. Туурабы? Көздө көрүнүп атат. Бирок Аллахтын тыюусу айтып атат, жок, буну кылсаң азаят деп атат. Ошондон иман канча бекемделсе, ошондой эле Аллахтын өкүмү да жашоого такыбачылык да келе баштайт да. Ошон үчүн биринчи сиз менен биз иманыбызды бекемдеш керекпиз. Иман деген эмне? Динди түшүнүп алыш керек, туугандарым. Динди жакшылап түшүнүп алсакчы, жүрөккө ишеним келсе, туура мал, дин жеңил негизи. Дин рахат, динсиздик азап, кордук. Мисалы, дин ушундай нерсе, сиз аялыңызды кандай болуусун кааласаңыз, Аллах аялыңызга ошону дин кылып берген. Аялыңыз сиздин кандай болууңузду кааласа, Аллах сизге ошону дин кылып берген. Дин болсо толук каалообуз дүйнөдө дагы, түбөлүктүү жашоодо дагы орундалат да. Караңыздар, бир аял келип калды бир аалымга. Келип андан сурады: "Мен мурда орозо кармаган, ибадат кылган, жана ибадаттын рахатын тапкан бир жаш кыз элем. Анан турмушка чыктым. Бирок азыр мен ошо мурдакы кылган ибадатымдын рахатын таппай атамын" дейт. Намаз окуйм, окшобойт да. Орозо кармасам окшобойт, жүрөгүм кысылып башкача болуп атам деди. Десе тиги аалым сурады: "Сен өзүңдүн жолдошуңа кандай мамиле кыласың?" деди. Акысыны бересиңби, бербейсиңби? Десе тиги келин таң калып: "Мен ибадат боюнча сурасам, сиз жолдошума болгон мамилени айтып атасыз." Десе ошондо тиги аалым бул хадисти айтты: "Вала таджидул мар'ату халаватал иман хатта туадди хакка завжиха." Аял киши өзүнүн иманынын дамыны тата албайт, намазы рахаттуу болбойт, орозосу рахаттуу болбойт, Куран окуганга жүрөгү тартпайт, күнөө кылып рахат алат, бирок ибадат менен рахаттана албайт. Хатта туадди хакка завжиха, өзүнүн жолдошунун акысыны бермейинче. Сиздин акыңызды аялыңыз бербесечи, пайгамбарыбыз айтып койду, сенин иманың, амалың эчтеке рахат таппайсың деп койду да. Ошону каалайсызбы? Туура динде болуп атат да, аялыңыз сиздин акысыны беришти каалайсыз. Күндүгү келип алып, "Эмнеге тазалабадың? Эмнеге кир жуубадың? Эмнеге тиги кылбадың?" деген ызычы бар го. Менин акымды эмне бербей атасың деген сөз да. Акыңызды алгыңыз келсе, аялыңызды диндар кылыңыз. Ошо аялыңызга үйрөтөт, дин үйрөтөт. Акыңызды бере баштайт. Балдарыңызга үйрөтөт. Балдарыңыз сизге акыңызды бере баштайт. Кошунаңызга үйрөтөт. Кошунаңыз сиздин акысыны бере баштайт. Эгерде дин жашоодо боло турган болсо. Саид бин Мусайяб радиаллаху анхунун рахимахуллахнын аялы айтат. Саид бин Мусайяб өтө чоң хадис алымы болгон. Ошон аял айтат: "Биз өзүбүздүн жолдошторубуз менен сүйлөшкөндө, силер падышалар менен сүйлөшкөндө сүйлөшөт элек" дейт. Падышалар менен сүйлөшкөндө кандай? Мындай азаматтуулук менен, көздү жерге алып, биз өзүнүн жолдошторубуз менен сындай сүйлөшөт элек дейт. Жана дайыма өзүнүн жолдошунун хадисти риваят кылганда, бул аял өзү хадис алымы да болгон да, алимасы болгон. Риваят кылганда жолдошуман деген сөздү ан саййиди деп айтат эле да. Мен өзүмдүн мырзамдан бул сөздү укканмын деп атын атабайт эле. Китепте келген, жолдошуну атыны атап чакыруу бул адепсиздик, макрух деп. Атыны атап чакырылбайт. Тергеп чакырылат. Бир хадисте пайгамбарыбызга бир аял келип сурады: "Мен жолдошумдун канча акысы бар менде?" деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Фанзури айна анти минху, иннама хуа жаннатук ва нарук." Бир сөз менен бүтүргөн да. Сен жолдошуңа кандай мамиле кылып атканыңа өтө көңүл бургун.
Себеби же ал сенин бейишиң болот, же сенин тозогуң болот деп койгон да. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ала ухбирукум бинисаикум фил жанна". Сахабаларга кайрылып атат: "О сахабаларым, мен силерге бейиштик аял ким экендигин кабарын берейинби?" дейт. Бейиштик аял ким экендигин кабарын берейинби десе, сахабалар бериңиз дегенде 3 сыпатыны баяндады. Биринчи ал-вадуд. Биринчи аял не кылат? Күйөөсүнү толук жакшы көрөт. Экинчи ал-вадуд, көп бала төрөп берет. Үчүнчү, качанда ачууланып күйөөсү наразы болуп калса, аялы жолдошунун колуна коюп туруп, сиз менден разы болмоюнча мен көзүмө сурма койбойм, мындайча айтканда уктабаймын деп туруп кечирим сурайт. Мына ушул 3 амал кимде болсо ушул бейиштик адам деп койду да. Бейиштик аял күйөөсүнү өтө жакшы көрөт, жана ага көп бала төрөп берет, жана эч качан жолдошуну наразы кылып коюп туруп түн өткөзбөйт. Сөзсүз анын көңүлүнү табат да. Ушулар бейиштиктер деп койду да пайгамбар алейхиссалам. Яны урматтууган, буну айтканыбыздын себеби мындай түшүнөлү да, дин болсо кандай болот? Дин болсо ушунун бардыгы биздин аялыбызда болот да. Сиздин көзүңүздү кубантып аткан болот. Кулагыңызга жагымдуу сөздөр менен толтуруп аткан болот. Мурдуңузга жагымдуу жыттар келип аткан болот. Эгерде дин жашообузда боло турган болсо.